Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздар бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдимана тааныштырам. Кадамжайдын Халмион базары өрттөндү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Кадамжай районунун Исхак-Болотхан айылында жайгашкан Халмион базарынан өрт чыккандыгы тууралуу саат 4:29 маалымат түшкөн. Жеринде жалпы 4 көчүрмөн эсепте 20 өрт өчүрүүчү, куткаруучу жумуш алып барып, саат 5:36 чектөөгө алынган тилсиз жоо саат 6:54 толугу менен өчүрүлдү. Халмион базарынын түштүк-батыш тарабында жайгашкан бир соода дүкөнү, 4 ашканалары жана 4 контейнер күйгөндүгү маалымдалды. Өрттүн келип чыгуу себеби кыска чыңалуу болуштугу аныкталууда, деп айтылат маалыматта. Өрттүн жалпы аянты болжол менен 800 метр квадрат. Кадамжайда 600 килограммдан ашык контрабандалык чемишке аныкталды. Бажылар тарабынан Кадамжай районунун аймагында Өзбек жаранын башкаруусунда Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа текшерүүгө алынган. Унаада эч кандай жүк коштоочу, ошондой эле бажыга тиешелүү документтери жок 240 килограмм салмак Mega Gold сортундагы чемишке табылган. Кармалган товардын орточо базар баасы 73.200 сомдо түздү. Кадамжай районунда ушул сыяктуу эле мыйзамсыз товар ташып келүү фактысы аныкталган. Тактап айтканда, НО аттуу жарандын башкаруусунда Honda үлгүсүндөгү унааны текшерүү учурунда салмагы 378 килограмм болгон Mega Like сортундагы чемишке табылган. Жүктүн товар коштоочу документтери болгон эмес, кармалган товардын орточо базар баасы 115.290 сомдо түздү. Чогултулган материалдар Баткен облусунун прокуратурасына өткөрүлүп берилди, деп айтылат маалыматта. Наманганда 40 күнгө созулган гүл фестивали башталды. 19 май Баткен облусунан барган атайын делегация Өзбекстандын Наманган шаарында өткөн 63 эл аралык гүл фестивалынын ачылуу салтанатына катышып келди. Улуу жибек жолунун боюндагы туристтик жааматтарды чыңдоого багытталган иш-чара 5 жылдан бери эл аралык деңгээлде уюштурулуп, дүйнөнүн 50дөн ашык мамлекетинен коноктор чакырылат. 40 күнгө созулган гүл майрамында шаардагы 300дөн ашуун гүл өстүрүүчүлөрдүн эмгектери тартууланат. Шаарда гүлдүн 500дөн ашуун түрү өстүрүлөт. Ошондой эле намангандыктар жыл сайын гүл майрамына келген туристтердин саны өсүп жатканын белгилешет. Баткенде мектеп окуучуларына кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча иш-чара болду. Бул тууралуу Салам медиага Баткен районунун прокурорунун улук жардамчысы Узакбек Алиев билдирди. Анын маалыматына таянсак, бүгүн 21 майда Баткен шаарынын мектептеринде 10-11 класстын окуучуларына жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу, эртенекеге туруу жана зордук зомбулук боюнча түшүндүрүү иш-чарасы болуп өттү. Белгилей кетсек, бул иш-чара Баткен районунун прокуратурасынын демилгеси менен өткөрүлдү. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.